Ошол Аматажга рахмат, ушул жерде ушу бизди кубалабай, ушу жер эстебес рахмат мейли алып келип чыгара бер деп киргизип атканына, анан ошол мына бул Ыйман Аманат фондунун кызматкери шакиртибиз Алиге да рахмат. Ушулар да жардам берип, эптеп ошол кандай 4 кыргыз жок болуп кетпейли деп аракет кылып атабыз. Bir жылда bir кыштан чыга албай 200дөн 300гө чейин боңуж адамдар каза болуп калып атат да туугандар. Bir кыштан чыга албай 200дөн 300гө чейин акыбалы оор эле. Бишкек шаарында 5000ден ашып кетти. 90% кыргыздар, 10% аялдар, 10% башкулуттар. Анан ошого Кудайга рахмат. Кудай Таала бизге чоң жакшылык берип, ушул дават иштери жүрүп атат. Ушу дават иштери токтобосун, баары жакшы болсун иншалла. Анан эми калганын байке өз өзү менен айтып берсе, дагы жакшы болот го дейм али, иншалла байке. Assalamu alaikum tуугандар. Менин атым Эсен. Мен 11 жылдан бери көчөдөмүн. 2 жыл таза кышты көчөдөн өткөрдүм эле, андан кийин ар кандай окуялар бирөөлөр бар. Эми Аллага кул болбогон адам башка бирөөнүн аспабы болуп калат экен. Малай болушка туура келген убакыттар болду кыштан чыгыш үчүн. Анан азыр мынакей көрүп турасыздар, ушул намазканада турам. Бул Эстебес ажыга, Мамат ажыга, ушул жамаатка Алла ыраазы болсун. Бизге окшогондорду алып келип, бул жактан даватка чыгарып, түздөп, үй-бүлөсүнө коштууларын кошуп, бир туугандарын алып барсалар, алып барып жардам берип атышат. Эми көчө кандай, ал кандай жашоо? Кандай айтсам, эми ар кас жашоодо адам мүдүрүлүп жыгылат. Анан туруп чаң күйүп кете берет. Кээ бир адам бар, мүдүрүлүп жыгылат да тура албай калат, бирөө жардам бермей чалып тура албайт. Көчө жашоодо мына ушундай көбүс тура албай жүргөндө, мына ушундай Эстебес ажыдай, Мамат ажыдай, ушул намазкананын жамаатындай адамдар келип, үйдө тургузганга, биздин өйдө болуп туруп, анан басып жашоого кирип кетишке жардам берип атканына шүгүр. Аллага мактоолор болсун. Рахмат, ушундай адамдар бар. Кыргызда ушундай адамдар бар экенине шүгүр. Мусулмандар да ушундай пайгамбардын ишин улантып аткандарына шүгүр. Дагы эмнени айтып берейин? Айтайын десем, арман көп дегендей, Алла кааласа мына 4 айга жиберип атышат. Эми бул көчө жашоо көп эле ден соолукту алып коет. Анан келгенден үй бүлөңө кошобуз деп атат. Аллага шүгүр, Алла кааласа дагы буйруганы болор. Алла ыраазы болсун ушул адамдарга. Биз ыраазыбыз. Ошол урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим, ошол биз мамлекетибиз кыяматка чейин бар болсун. Түштүгө бөлүнбөй, Коктуголотко бөлүнбөй, улуу кыргыз мамлекетинин дөөлөтүн куралы, падышалар атпай турган, сатпай турган, качпай турган болсун. Мамлекетибиз ички тышкы карыздардан 5 миллиард доллардын тегерегинде кутулуп кетели. Биз ошо өңгөн өскөн Катар, Кувейт, Япония, Америка окшогон чоң мамлекеттердин катарына кошулалы. Кудай Таалам эки дүйнө бизди баардыгыбызды ыраазы кылсын, бизден ыраазы болсун. Кудай Таалам көп жакшылыктарды берсин. Эгер биз ушу тирүүлүгүбүз жакшы болсо, Кудай Таала бизге 80, 90, 100 жаш өмүр берсин. Эгер өлгөнүбүз жакшы болсо, эгер динден чыгып кете турган болсок, арак ичип кете турган болсок, динден кайтып туура эмес жолго чыга турган болсок, анда ыйманыбыз барда Кудай Таала өзүнө бизди алып кетсин. Кудай Таалам биз билген жакшылыктарды берсин, билбеген жакшылыктарды берсин, билген жамандыктардан сактасын, билбеген жамандыктардан сактасын. Ошо Кыргызстаныбызда ыймандуу болуп, ынтымактуу болуп, өнүп өсүп кетели. Бийликтегилерге да Кудай Таала ынсап топук берсин, адилеттүү болсун. Бул аманат, бул кыйындыгынан адам бийликке жетпейт, кыйындыгынан байлыкка жетпейт. Сыноо бул аманат.